Ырчы Кайрат Нуртаздын үйлөнүү тою Мальдив аралында өттү. Казакстандын эң популярдуу ырчы мырзасы Кайрат Нуртаз 20 февраль күнү сүйүктүү жубайы Жылдыз Абдыкаримова менен бирге үйлөнгөндөрүнө 10 жылдыгын ачык асманда белгилешти. Бул саамалыкты түгөйлөр күндүзү жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардай каттоодон өтүп, кечки романтикалык тамактануу менен жыйынтыкташты. 10 жыл бою жубайын сары майдай сактап келип, былтыркы жылы ачыкка чыгарган ырчы мырза жубайы менен Астанада 6 жылдан бери өз алдынча күн кечиришет. Учурда 4 наристенин ата-энеси болгон түгөйлөр гастролдук турнирде сахнада алып чыгып, эл менен тааныштырууну пландап жатышыптыр. Бул тууралуу маалымат менен ырчы мырзанын апасы жана продюсери Гүлзира Айдарбекова биз менен бөлүштү. Ал эми түгөйлөрдүн ысык өлкөдөгү дем алуулары бир жумага созулары бизге белгилүү болду. Ананда Кайрат менен Жылдыздын эс алуудагы кызыктуу сүрөттөрү төмөндө. Маалымат булагы Назар Ньюс сайты, макаланын автору Аружан Булекбаева. Кыргыз шоу-бизнесинин заманбап бийлерди катыра бийлеген Велбе би тобунун активисти Максат Токтоналиев жаз мезгили кирипкелери менен бойдокчулук менен коштошот. Ар дайым той топурда жанынан караш чыгарбай жетелеп жүргөн Максаттын сүйүктүүсүнүн ысымы Азада. Түгөйлөр 2 жылдан бери сүйүү мамилелерин куруп келишет. Ал эми бийчи мырза сүйгөн кызынын колун 19 февраль күнү Борборуздагы караоке клубтардын биринде сураган. Бийчи сүйгөнүн колун сурап жатканда толкундангандан көпчүлүктүн алдында уялганын эч жашырган жок. Маалымат булагы Назар Ньюс сайты, макаланын автору Аружан Булекбаева.